Ата журтум Кыргызстан саясий партиясы бул шайлоодо туруктуулук жана өнүгүү деген ураанда бара жатат. Жалпысынан өздөрүнүн 7 программасын элдерге тааныштырып, анын чечмеленишин айтып берип жатат. Аларды катарынан айта кетсек, биринчи багыты туруктуулук, экинчи багыты өлкөбүздү өнүктүрүү, үчүнчү багыты ата журтубуздун ынтымагы, төртүнчү багыты мамлекеттүүлүктү бекемдөө, бешинчи багыты улуттук маданиятты жана балуулуктарды өнүктүрүү, алтынчы багыты ата журтубуздун келечеги, жетинчи багыты саясий жана илимий техникалык интеграция. Дал ушул программаларын элдерге түшүндүрүп жатат. Эсиңиздерге сала кетсек, биз буга чейинки берүүлөрдө Кыргызстандагы көпчүлүк саясий партиялардын программаларын жана ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округунан катышып жаткан кандидаттарды жалпылап бардыгынын программасын, элдер менен болгон жолугушууларын тааныштырып жатабыз сиздерге. Бул чыгарылышта дагы сиздерге Ата журтум Кыргызстан саясий партиясынын элдер менен жолугушуусу кандай тартипте өтүп жатат, эл колдоп жатабы, колдосо эмне себептен колдоп жатат, дал ушул маселенин айланасында бүгүн сиздерге материалды даярдап беребиз. Андыктан биз менен бирге аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Эл менен болгон жолугушууда Ата журт Кыргызстан партиясын колдогон эл күн мурунтан эле топтолуп, кандидаттарды салтанаттуу жылуу маанайда тосуп алды. Келиңиздер кол чаап турабыз. Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын лидери Кара Суу районундагы стадионго эл жык толду. Партия лидери Айбек Маткеримов баштаган топ келди. Алдыда Рапшан Сабиров, Алишер Козиев, Бакыт Төрөбаев, Чыныбек Төлөнов жана башка 10дон ашык кандидаттар эл алдына чыкты. Жолугушууда саясатта аты таанымал аткарылган жумушу элге жаккан Рапшан Сабировдун колдоочулары көп болуп, сезилерлик колдоп жатышты. Келиңиздер кол чаап турабыз. Анда кийинки сөздү биздин партиянын ичинде стратегия 5 жылга жазып койдук. Бизде экономикалык өнүгүүлөрдү кылабыз. Биздин бүгүнкү күндөгү ураныбыз туруктуулук жана өнүгүү программасы менен чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин экономикасын көтөрөбүз. Бүгүнкү күндө биз инвесторлорду тартуу менен завод, фабрикаларды ачабыз. Бүгүнкү күндө биз тарыхый мекенине өзүбүздүн мигранттарды алып келебиз. Эмнеге дегенде мына Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан жолун жакынкы 2-3 жылда баштайбыз. Ал жерде 100 000 деген жумушчу орундар болот. Кудай кааласа татыктуу өздөрүнүн айлык майналарын ошол жерде алат. Бул күнү калың эл колдоосуна ээ болгон Рапшан Сабиров 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев түптөгөн Мекенжил партиясы менен аттанган. Октябрь окуяларынан кийин ал Жапаров жетектеген өкмөттүн курамында вице-премьер-министр болгон. Ал үстүбүздөгү жылдын февраль айында президенттин кеңешчиси болуп дайындалып, 12 октябрда кызматтан кеткен. Ал буга чейинки берилген убадаларды кыска аралыкта аткарылып, эл көйдөнүндөгү иштер аткарылып жаткандыгында баса белгиледи. Айылда көйгөй абдан көп. Бирок ошонун негизинде Кудай кааласа, эми айыл өкмөттөрдү мойнунан байлап алып иштетесиздер Кудай кааласа. Биз ошондой системаны түзүп койдук. Урматтуу Кара Суулук жердештерим, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коррупциянын күрөшүүнүн мына үлгүсүн көргөзүп атат биздин команданын балдары. Мына 30 жылдан бери 700 миллион сом коррупциядан түшкөн болсо, мына 9 айдын ичинде 7,5-8 миллиард түштү мына бюджетке. Мына урматтуу элим, былтыр биз ушундай уран менен чыкканбыз. Бийлик элге, уурулар түрмөгө дедик белек. Мына биз ошону аткарып атабыз Кудай кааласа. Биз ошонун негизинде мына мамлекетте коррупционерлердин бардыгы өчүртүү менен мына камалып чыгып атат. Жанагы алган акчаларын бардыгын кусуп атышат. Урматтуу Кара Суулук бир туугандар, мен Кара Суунун кулуну Рапшан Азатович Сабировду колдоп келдим. Негизинен Кара Суудан чыккан кулундарыбызды колдоп келдим. Ата журт Кыргызстан партиясынан Рапшан Сабиров Азатовичти колдоп келип отурам. Рапшан Сабиров эл кылбаганды дагы кылды. Мурунку чакырылышта өтпөй калса дагы өткөн адамдардай кылып көп өзүнүн айылына, ушу жакынкы айыл өкмөттөргө көбүнө жардам берди. Бул кишинин программасы өтө кең. Ушул күнгө чейин элече ушу элим деп, жерим деп жүрөт. Элдин ушу кызыкчылыгын ойлогон балдар өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон эмес, көп иштерди кылып койду, эми бул жерде айтылбайт, эл Алла билет. Рапшан Сабировду колдоп келдик 30 адырдан. Бул баланы биз көп жылдан бери тааныйбыз. Биз ошо Садыр Жапаровду
колдогонбуз. Азыр эми биз Равшан Сабировду колдойбуз. Равшан Азатовичтин кылган эмгектерин бүт баарыбыз билебиз. Мисалы Кыргыз мамлекетине канчалык жардамдарды ушу бюджеттердин кризисте мына дагы прибыл немесине өткөндүк иштерини газеталардан окуп, телевидениялардан көрүп, бүт баарын билип турабыз. Жолугушууга айылдагы орто жана улуу мундун өкүлдөрү топтолгон. Ар бир чыккан кандидаттын оюн угуп, өз суроолорун кагаз түрүндө жазып олтурду. Ал эми кандидаттар өз дареметин, аткарыла турган иштерди айтып, элди ата журт Кыргызстан партиясына үндөдү. Куруу вадаларга, ширин сөздөргө же арам жол менен пайда болгон акчаларını чачкан кандидаттарга добуш беребизби? Же туура өлкөнүн келечеги үчүн, ар бир жаштарыбыздын келечеги үчүн, өнүгүү үчүн добуш беребизби? Ал мына ошол күнү билинет. Туура партияга, мына туура кандидатка добуш бересиздер деп. 1 сааттан ашук убакытка созулган эл менен болгон жолугушуунун соңунда жашоочулар көйгөйлүү суроолорун кандидаттарга жолдоду. Ага Равшан Сабиров жеринен жооп берип, ар бир суроону онутта калтырбады. Бүгүнкү күндө жаш балдарыбыз смартфон менен шугулданып, окууну окубай коюп атат дейт. Бул боюнча биздин өзгөчө программабыз бар. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз илимдүү, билимдүү болуш керек. Бүгүнкү күндө мынагы 3 тилди тең алып кетиш керек. Орус тилин, англис тилин жана кыргыз тилин. Куда кааласа, ошол эле мезгилде биз мамлекетте ыйман сабактарында киргизебиз. Кара суу эли меймандосбуз. Биз бир муштумга чогулабыз. Эртеңки күнү бир добуштан 21-жылы 28 ноябрь күнү бир муштумдан ата журт Кыргызстан партиясын колдойбузбу? Колдойбузбу? Колдойбуз. Рахмат. Иш-чара соңунда салтка айланган аксакалдардын батасы менен жыйынтыкталды. Андан соң кандидаттарды кетирбей жергиликтүү тургундар сүрөткө түшүп, көйгөйлөрдү жекече түшүндүрүүгө үлгөрдү. Үгүт иштеринин аякташына туп-туура 16 күн калды. Бул аралыкта саясий партиялар эл менен болгон жолугушууларын улантат. Ата